Кыргызстанда азыр ушул адам каза болгондон кийин анын органын алып башка муктаждарга салуу демилгеленип жатат. Мында идея жогорку кеңеш депутаттары менен талкууланып жатканын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анан ушундан улам дин аалымдарынын буга көз карашы кандай, негизи динде кандай каралган бул маселе боюнча деп сурайын дегенбиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул маселе өзү заманбап маселе десем жалашпайм. Алымдардын арасында кайчы пикирлер бар, талаш тартыш бар. Бирок көпчүлүк дейбизби, алымдар бул маселеде ошо адамдын жанын сактоо маселеси жогору тургандыктан уруксат беришет. Бирок албетте мунун талаптары, шарттары бар. Ошол бул жерде медицинада деле алар ошол орган, ошол баягы бейтапка туура келеби, келбейби изилдөөлөр болот албетте. Бул жерде эң негизгиси ошол өлүктүн. Бул эгер өлүп бараткан адам болсо, өлүп калгандан кийин ошол өлүктүн ээлери сөзсүз түрдө макулдуу болуш керек да. Ошол балким ага чейин деле ошол адам эгер кандай бир жашабай калсам, же болбосо өмүрүм өтүп кете турган болсо, кандай бир деңгээлде бул туурасында дагы өзүнүн бир насаатын же болбосо бир керезин калтырышы да чоң ыктымал. Жалпы жонунан зарылчылык учурда уруксат берсе болот. Бирок жана айткандай шарттар, талаптар менен. Биз буга чейин ушул маселе боюнча сурам жолу жүргүзүп, элден да сурадык. Анан кээ бирлери айтат да, динде болбойт, анан адам ар бир мүчөсүнө жооп бериш керек, анан канча органы менен келсе, Кудайдын алдында ошого жооп берет деген сөздөрдү айтышты да. Бул боюнча кандай? Эми бул элдин арасында бул жалпы адамдар диний маселеде биле бербейт да, шариаттык маселе. Мунун билген, тиешелүү ошол алымдардан сураш керек. Алымдардын арасында деле болбош ыктымал. Себеби деген бул мен айткандай заманбап маселе. Мурун бул туурасында таптакыр маселелер көтөрүлгөн эмес. Бул кийинки бир 100 жылдыкта көтөрүлүп, ошол алымдардын арасында талкууланып жаткан бир маселе. Негизи бир мындай Куранда же бир кайсы бир нерседе жазылган барбы? Мындай муктаж болсо берсе болот. Жок, бул ошол бир эрежелер бар. Мисалы үчүн адамды денесин, жанагы адамдын ден соолугун баягы сактоо маселеси бар да. Бул жалпы да. Мисалы үчүн биз эмне үчүн баягы операцияларды кылабыз. Мейли ал муктаж болсо деле, мисалы үчүн гангрена деген бир оору бар. Сиздин бутуңузду эгер ооруп калган болсо, кесүүгө мажбур болсо, сиз ал бутуңуз сиздики болсо деле, Кудай Таала берген болсо деле, бирок биз адис айтып атат, врач айтат. Азыр кесип койбосок, бул дененин бүт каптап, адам өзү өлүп калышы мүмкүн деп, биз ошондой нерселерге барып атабыз. Биз макулбуз, туурабы? Бул деле кандай бир деңгээлде адам өтүп кетти бул жашоодон. Бирок анын жакшы бир органдары калып атат, мүчөлөрү калып атат. Ошону балким пайда болуп бир адамдын өмүрүн сактап калат, ага бир жашаганга бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Ушундай бир негиздерин үстүндө алымдар уруксат берет. Макулдугу болгондо ошо өзүнүн жакын туугандарынын эң жакын деген. Ооба, жакын дегенде мисалы үчүн атасы болушу мүмкүн, апасы болушу мүмкүн, бир туугандар болушу мүмкүн дегенде ушундай жакын туугандар. Анан алары жок эле, башкалар эле, мисалы үчүн врачтар эле жок, биз билебиз, биздин ооруканага түштү, биз кантип кааласак ошентип операция кылабыз же болбосо мүчөсүн алабыз деген бул туура эмес.